Урматтуу менин каналымдын көрүүчүлөрү, бүгүнкү акыркы жаңылыктардан бир аз үстүртөн өтүп кетейин. Бул жаңылыктарга негизи булактары көрсөтүлгөн ушул видеонун сүрөттөмөсүндө, текшерип алсаңыздар болот. Биз азыркы кезде Кыргызстанда ошол Асман шаарынын курулушу башталды да, 20 миллиард доллардык долбоор. Эгерде ушул шаар курулса жана курулуп бүткөндөн кийин чын эле эл аралык жакшы маркетингдик кампания жүрсө, бул деген абдан Кыргызстанга чоң акчаларды алып келет. Чоң деген ар кандай бай адамдарды, акылдуу адамдарды, инвесторлорду мындай тартат. Бул нерсе Кыргызстандын гүлдөшүнө алып келет. Бирок бул аз, буга кошумча дагы темир жол да керек. Кыргызстанда ушул темир жол салыныш керек. Кыргызстанда ушундай жаңылыктар болуп атканда, негизи баягы саясий тараптан ушул эл аралык биздин Евразия мейкиндигинде эмне болуп атканын бир көз жүгүртөлү. Бүгүнкү күнү байкасак, эгер жаңылыктар боюнча акыркы ошо өткөндө мен видеомдо айткан Вагнердин жортуулу Москвага болгон абдан катуу Орусияга сокку кылды. Эл аралык репутация, эл аралык мындай абийир боюнча. Анткени бул нерсе Орусияда багы бийлигинин алсыздыгын көрсөттү жана жөнөкөй эли ошол бийликтин жаңырышына эңсеп калганын көрсөттү да. Бул деген байкасак ошол Пригожиндин жортуулуунун кезинде жөнөкөй эл аябай мындай жакшы жаңылык кабыл алгандай болду да. Анан ошол өтүп бараткан Вагнердин аскерлерине гүл беришип, ушундай жакшы тилектерин айтышып, батасын беришип, керек болсо кошулабыз деп ушундай жакшы каалоо тилектер менен коштоду да. Жаңы бийликке эңсеп калыптыр Орусия эли. Анан ушундай болуп атканда баягы Вагнер өзүнүн жортуулугун токтоткондон кийин көп жаш балдар, кыздар абдан ушул нааразычылык сезишти да Пригожинге карата. Нааразычылык сезип, ушул иш болбой калганына мындай кичине баягы ичи ачышып калыштыр да. Анан ушундан кийин баягы ар кандай жаңылык агенттиктер сурамжылоо өткөзгөндө, анан эмнеге ушундай болду, өзүңөр кандай карап атасыңар, ушундай эмне кылмаксыңар деген сурамжылоо кылганда ошол элдерге айтыптыр да. Москвадагы жашаган көбүнчө жарандарга, жаш балдарга алар айтыптыр: ой, биз абдан күтүп атканбыз, бирдемке жаңы келатат деп ойлогонбуз. Бул деген эгерде ишине ашса, ошол Москвага чейин келсе, керек болсо автомат алып туруп бермекпиз, колдоп бермекпиз, анан кошо турмакпыз. Анан баягы жаңы бийлик келсе, жаңы жаңылыктар, өзгөрүүлөр болсо абдан күтүп калдык, баягы эски бийликтен тажадык деген сөздөрдү айтышты да. Ошону аркасынан болсо баягы билесиздер, Орус Федерациясынын президенти атайын 2 жыйын өткөрдү андан бери бүгүнкү күнгө чейин. 2 жыйында ошол чыккынчылык деп эсептеди Пригожиндин ишин, жана ошол бүт Пригожинди колдогондор, жаштар бүт баягы аскерлер абакка которулат, жоопкерчилик тартат деп айткандай болду. Анын аркасынан ошо бүт видеодо интервью берген адамдар алар абакка тартылды. Жана ошо Шторм Z деген аскерий топ бар болчу, ал деген толук колдойбуз деген, анын ичинде 1,5 миң кишидей болгон. 1,5 миң кишиден анан ошол Пригожинди колдойбуз деп чыккан 150 киши, аларды заматта эле ошо жортуул бүткөндөн кийин аскери башчылары фронтко айдашты. Анан ошо айтышат, 150 кишинин ичинен бир 15 эле киши калды деп өзлөрү нааразычылыкты айтып, ушу бизди Пригожин ушундай аягына ишти жеткирбегенден, биз аны колдоп салгандан, анан бизди кырдырып атат командирлер, жакында эч кимибиз калбай калат деген ушундай обращение кылышты да. ТикТокто кылышты, ушул мындай нааразычылыкта да, аларды жок кылып атышат. Орусияда жаңылык ошондой. Бирок бул нерсе дагы бүгүнкү күнү ошо Байден, президент АКШнын, Орусияда Путинде бийлик калбай калыптыр деген сөз айтты да. Бул абдан ачуу тийди. Эми Орусия буга жооп бериш керек. Анткени жооп бербесе, чын эле мындай ачуу айтып салды да Байден. Айтып салган негизинен ошол нерсе абдан баягы Путиндин ошол авторитетине катуу тийгизген нерсе болуп атат да. Бул деген баягы эл аралык мындай мейкиндикте, эл аралык карым-катнашта бул катуу сокку. Ушул соккуга каршы кандайдыр бир ошол Орусиянын президенти сөзүн айтыш керек.
Жана украиналық мисалы үчүн жаңылыктарды алсак, аякта айтуусу боюнча аналитиктердин ошо Британия, Украин, Орусия согушун байкап турган атайын серепчилер бар. Алар серепчилер айтып атат, Украина 8 бригаданы даярдаган дейт. 8 бригададан 2 согушка катышып жатат дейт. Бүт фронттун линиясы боюнча 6 бригада катышпай жатат дейт. 6 бригада ушундай запаста турат. Орусиянын бүт резервтери, бүт запастары согушка катышып атат дейт да. Анан бир да ушундай кошумча резерв калган жок. Анан резервтерди коротуп атат. Анан жанталашып Орусияда мобилизация баягы жүрүп атат. Жаңы резервтерди даярдап жатышат дейт. Украинада бүгүнкү акыркы жаңылыктар боюнча 38 миллион калк калды. Украинанын ичинде, Орусияда 144 миллион калк бар деп эл аралык статистикалык ошол маалымат боюнча ушундай сандар келип атат. Орусия балким жакынкы арада толук мобилизацияны жашыруун же ачык жүргүзөт жана ошол армияга 3 миллион кишиге чейин алып келет дагы. Аны үйрөтүүгө жарым жылдан 1 жылга чейин барышы мүмкүн. Ошол жарым жыл 1 жылга чейин Украинанын контрнаступлениyaсын кармап турушат. Ошол фронт линиясында жана контрнаступление эгерде баягы катуу болуп кетпесе, эгерде мындай сүрүп кетпесе, ошол 6 айдын ичинде Орусияда жаңы даярдалган аскерлер ишке киришет дагы. Украиналарга кыйын болот да, бир аз кыйын болот. Курал жаракты эгерде жетишпей калса, эл аралык коомчулук колдобой калса. Ошо менен бирге украиналык өзүнүн аскери расмий кишилер айтып атат, бизди ошол батыш өлкөлөр колдоп жатат, рахмат деп атат, бирок баягы колдоо көлөмү жана ылдамдыгы абдан жай болуп жатат. Бул нерсе эмнени көрсөттү? Батыш өлкөлөрүнүн баарынын ошол чоң согушка даяр эмес экенин көрсөттү. Анткени алардын снаряддарды чыгарган, ракеталарды чыгарган мүмкүнчүлүгү аз экен да. Алар деген ошол кээ учурда Германия мисалы үчүн айтып атат, биз деген берген снаряддардын көлөмү биздин өзүбүздүн баягы запастардан ашты дейт. Бизде запастар азайды дейт да. Мисалы үчүн Германия Рейнметаллга ошол заводдорду курдурганга буйрук берди. Шольц мисалы үчүн. Эгерде карасак, Америка Кошмо Штаттарында деле ошо снаряддарды жана акылдуу ракеталарды жасоо жетиштүү түрдө ушундай жабдыктарды чыгарып аптыр. Өзүнүн баягы улуттук запастарынан сырткары баягы списанный мындай техниканы берип атышат да, жана курал жарактардын бир эле кайсы бир бөлүгүн берип жатышат. Бирок толук кандуу ушул батыш өлкөлөрүнүн заводдору иштей элек. Ушул чоң проблема болуп тур да. Өндүрүш, аскери өндүрүш бүт ушул батыш өлкөлөрдө жайланып, баягы муздак согуштан жеңгенден кийин, союз урагандан кийин мындай жакшы көлөмдө болбой калыптыр да. Баягы чоң согуш болбойт деп ишенишиптир дагы. Майда согушка даярдана беришиптир, чоң согушка даярданбай, жетиштүү түрдө курал жарак, ок дарылар, ушундай аскери жабдыктар, техника даяр эмес экен да, мындай айтканда. Ошондуктан Украинага тез жардам бере албай жатышат. Украинага жардам бере албай жаткандыктан Украина тез контрнаступление кылып, ошол өзүнүн территориясын кайтара албай жатат. Орусиядагы баягы ичиндеги ВПКсы, заводдору, калибр ракеталары жасаган заводдорду, танкалар жасаган заводдор күнү түнү иштеп атышат, суткалап иштеп атышат, кошумча 2-3 эсе чыгаруу көлөмдөрүн көбөйткөнгө аракетте, бирок эл аралык санкциялар негизинде аларга жабдыктар да жетишпей жатат да. Ошон үчүн баягы Ирандан ракеталарды алып, же ошо снаряддарды алып, же атайын дрондорду Ирандан сатып алып, Кытайдан алып техникаларды ушундай кандайдыр бир чоң аракетти, аябай укмуш ишти салып атышат жөнгө, бирок аны менен бирге мындай эки тарап тең, амуниция, ок дары, снаряддар жетишсиз. Эгерде мындай квалификацияланган, мотивациясы күчтүү аскерди айтсак, бүгүнкү күнү алдында Украина турат. Аскердин көлөмүн алсак жана аскерлердин баягы техника менен камсыздандырылганын, анан авиацияны алсак, ошол алдыда Орусия. Ошон менен бирге баягы эгерде эл аралык мындай колдоо алсак, батыш өлкөлөрдүн баары жана дүйнөдөгү цивилизация, демократия деп айтылган өлкөлөрдүн баары Украинаны колдоп жатышат. Ошол менен бирге дүйнөнүн эң чоң экономикалары жана ошол дүйнөнүн баягы көбүнчө углеводороддорду кармаган, ресурстарды кармаган экономика өлкөлөрү Орусияны колдоп жатат. Ошон үчүн бул согушта мындай эч кандай бир тарап эле азыр эле жеңип кетет деп айтыш абдан кыйын болуп жатат. Ошол менен бирге мисалы үчүн ошол президенттерди алсак, лидерлик Зеленскийде болуп атат да, мындай пиар тараптан.
батыш дүйнөсүнө караганда. Бирок биздин баягы өлкөбүз, биздин кыргыз тилчи аудиториябыз, биздин менин көрүүчүлөрүм көбү 27% YouTube'тун айтканы боюнча. Ошол көбүнчө Орусияга тартат, орусиялык каналдарды гана көрөт, ошон үчүн пропаганданын астында, ошон үчүн аларга балким сиздерге ошол урматтуу 27% көрүнүп жатса керек. Негизи ошол Орусия кыйын деп, Орусия баарын кыйратып атат, күндө 5000 танкадан Украинанын танкасын жок кылып атат, леопарддарды өртөп атат, европалык куралдарды жок кылып атат, күндө эле жеңип атат, жана бирден артынан бири айылдарды басып атат деген маалыматты алып атсаңыздар керек. Бул пропаганда да, эми эки жакта тең пропаганда бар, эки жак тең алдайт, эки жак тең баягы түз эмес маалыматты берет. Бирок мен ушул айтып аткан маалыматтарым албетте мен 2-3 жолу сыйра текшерип, бир булактан эмес, 3 булактан, 4 булактан окуп сиздер үчүн айтып берип аткандыгым да. Акыркы күндү карасак, эгерде Орусиянын мисалы үчүн бүт ушул фронт боюнча наступление жасады да. Бирок наступлениялар албетте ийгиликтүү болду деп айтууга кыйын. Бахмутту украиналык желдеттер ошол курчады. Украиналыктар абдан катуу ушул жаңы технологияларды колдонуп атат, дрондорду колдонуп атат, жана ошол аларга берген жанкеч дрондорду колдонуп атышат, спутниктерди колдонуп атышат, абдан мол Patriot системасы, мисалы үчүн ошол көп территорияны контролдойт экен, керек болсо кинжал ракеталарында баллистикалык ракеталарды сокконго үлгүрүп атат, Киевке учкан, бирок Киевтен сырткары учкан ракеталарга күчү жетпей калып атат да. Ушундай ситуация болуп атат. Экономикалык тарапка бул кандай мындай таасир этип жатат? Экономикалык тараптан чынын айтса, ошо мен экономист катары жана адам катары, жаран катары аябай таң калып атам. Ушул согуш кандайдыр бир пандемиядан кийинки экономикалык жанданууга мындай белек болуп жатат да, баарына жыргал. Экономикалык тараптан батыш курал өндүрүүчүлөр жыргап жатат, анткени аларга заказдар келип атат, Украинага карызга ленд-лиз берип атат, Украинага батыш өлкөлөр, жана ошол Украинага кредиттерди берип атат, ошол кредиттердин жарымы кечирилмей болду. Анан согуш бүткөндөн кийин Украинаны курууга дагы ошол миллиарддаган 500 миллиардка чейин ушул акча беребиз деп айтып жатышат. Ошол өлкөлөр өзүнүн баягы сакталган резервтеринен өндүрүүчүлөргө акчаны мол чачып атышат. Ошон үчүн батыш өлкөлөрдүн мисалы үчүн өндүрүүчүлөрү, курал өндүргөн компаниялары жыргап жатышат да, аларга акча келип атат, алар деген куралды жасап атат, күнү түнү тынбай иштеп, жаңы заводдорду куруп атат, жыргал да, мындай бир четинен кишилер өлүп атат, бир четинен өндүрүш жанданып атат да. Орусияда да так ошондой эл аралык санкцияларга карабай, баягы компания, батыш компанияларынын качып кеткенине карабай, Кытай компаниялары кирип атат, Индия компаниялары кирип атат, жана ошол Иран компаниялары кирип атат базарга. Базардын ичинде өзүнүн ички ата мекендик өндүрүштөр жаңы жанданып атат, 16-12 эсе өстү. Жана ошол кризиске карабай, баары бир ошол Кытайдын колдоосу менен Орусияда акча жетиштүү, жабдык жетиштүү, жана бир гана жетишсиз нерсе бул деген жаңы микрочиптер да. Ошон үчүн негизи микрочиптердин калаасы бул Тайвань болуп жатат. Тайвань деген Кытайга каршы болуп жатат. Тайвань деген негизи ошол мурунку Гоминдан да, Кытайдын мурунку демократтары ошол Тайваньда. Демократ консерваторлары да. Ал эми Кытай өзү коммунисттер. Негизи көп жылга чейин Тайвань ООНдо, БУда Кытайбыз деп ушунду Кытайдын атынан айтып жүргөн да. Анан кийин эле 70-жылдар, 80-жылдары акырындап БУ ошол коммунисттик Китайды эсепке ала баштады. Ушул менен бирге бүгүнкү күнү ошол Тайваньда дүйнө жүзү боюнча германиялык станоктор жайгашкан, дүйнө жүзү боюнча Тайвань ушул 50-70% микрочиптерди чыгаруучу монополист. Кытай аны басып алууга экономикалык себеби бар. Эгерде Кытай Тайваньды басып алса, анда Кытай дүйнөлүк компьютерлык базарлардын ошол компьютердик базардын лидери болуп калат, монополисти болуп калат. Ошон үчүн Кытайга абдан кызыктар. Бирок Кытай ошол Украина менен Орусиядагы согушту көрүп, Америка Кошмо Штаттар менен боло турган согушка көз карашы өзгөрдү да. Түшүндү Кытай, эгерде Тайваньга кол салса,
жеңилиши ыктымал же жеңилбей узак убакытта ушундай Украина менен Орусия болуп аткандай эле согушка кабылышы ыктымал деп Кытай түшүндү муну. Бирок кантсе да Кытайдын ниети ошол да, Тайваньды кайтарыш, Тайваньды басып алыш. Тайвань Кытайдын территориясы болчу да. Аны баягы Гоминдан качкандан кийин Гоминданды акырына чейин кырбай коммунисттик Кытай анан Гоминдан баягы Америка Кошмо Штаттарынын канатынын астына отуруп алды. Ошон үчүн Кытай бул нерсеге абдан нааразы да. Анан ошол менен бирге бүгүнкү күнү ушул дүйнө жүзүнө компьютерларын жайылткан монополист Америка Кошмо Штаттары болуп атат. Ошол толугу менен алар аскерий мындай канатын жайып Тайваньды коргоонун эсебинен ошол Тайваньдан микрочиптерди алып жатышат да. Андан сырткары ошол Европада микрочиптерди чыгарууга жабдыктарда жан талап атышат. Анткени эгерде дүйнө жүзүнө ошол микрочиптерди чыгаруу мындай негизи ишканалар жайылбаса, анда ошол Тайваньды балким Кытай басып алса же согуш башталса, бүт дүйнө жүзү боюнча компьютерлардын жетишсиздиги болот, микрочиптердин жетишсиздиги болот. Ошон үчүн Америка Кошмо Штаттарынын ичинде, Европада жадыганса Германия, Францияда ушул микрочиптерди микрочипти чыгаруучу өндүрүштү жайылтуу маселеси биринчи орунда турат да, стратегиялык орунда турат. Алар деген ушундай микрочиптерди чыгара алчу адистерди издеп жатышат. Жана эгерде сиздер мисалы үчүн жаш бала болсоңуздар, мындай мен курактуу жашта болсоңуздар, микрочиптерди чыгаруу боюнча билим алсаңыздар, силерге жумуш көп да. Анан силерге маянанын мисалы үчүн көлөмү айына 20-30 миң, 50 миң долларга чейин төлөгөнгө даяр да, эгерде ушундай өндүрүштү куруп берем десеңер да. Ушундай дүйнөлүк муктаждык турат. Бул муктаждыктын негизинде согуш чыгып кетиши да мүмкүн, чоң 3-чү дүйнөлүк согуш башталып кетиши да мүмкүн. Ага дүйнө жакын турат. Анан ушул тегерегинде азыр Кытай менен Америка Кошмо Штаттары ушул айланып тегеренип, бири-бирин карап, байкап, баягы эки букадай болуп, мындай көп ызаланып, ушуну бири-бирин турат. Тайвандын тегеренип турат. Ушундай абал болуп турат бүгүнкү дүйнөдө. Андан сырткары ошол эгерде карасак, дүйнө жүзүндө жасалма интеллекти Кытай ага 650 миллиард доллар ыргытты жасалма интеллект технологиясына. Жана Кытай бул тараптан лидер болгону турат. Эми баягы күтүлүүдө Кытай чын эле дүйнө жүзүндө эң биринчиден болуп жасалма интеллектти жашоонун ар тарабына колдонуп калышы ыктымал болуп жатат да. Ошол менен бирге Америка Кошмо Штаттары азырынча жасалма интеллект боюнча лидерликте да, биринчи орунда. Дагы ушул энергетикалык экономикага болгон таасири жаңылыктарды айтып кетсем, бүгүнкү күнү ошол Кытайда жана Европада токамактар, жанакы плазманы кармоочу ушундай муздак термоядердик синтез, ушундай муздак синтез жасаганга кандайдыр ийгиликтерди көрсөтүп атышат. 30-20 жыл калдыбы же 5-6 жыл калдыбы дүйнө жүзүндө ушундай жаңы энергетикалык системалар пайда болот деген. Бул деген термоядердик муздак синтез системалары. Бул деген ушул дүйнө жүзүндө кичинекей заводдор атайын күндү жандырышат. Ал күн магниттик талаанын ичинде бекилет жана ал күндөн жыйналган жылдык жана фотондук энергиянын эсебинен абдан көп энергия бөлүп чыгарат. Ал энергия абдан арзан болот да. Эгерде ушундай болуп кетсе, анда гэстердин кереги жок болуп калат дүйнө жүзүндө. Атомдук электростанциялардын кереги жок болуп калат. Ушундай эле термоядердик электростанциялар бүт кичинекей күндөрдү жандырып, дүйнө жүзү боюнча электроэнергияны баасын аябай арзан кылат да. Жана ушул толук менен дүйнө электромобилдерге өтөт, ошондо электросамолеттор учат. Алардын ичинде ушундай баягы энергияны колдонуучу, термоядердик энергияны колдонуучу технологиялар колдонуп калат. Эми окумуштуулардын, серепчилердин айтуусу боюнча буга 20-30 же болсо 100 жыл баягы толук колдонуш үчүн. Бирок жаңылыктар келип атат, азырынтан ушундай кичинекей ийгиликтерге ээ да дүйнө жүзү боюнча. Эң көбүнчө бүгүнкү жаңылыктар акыркы Кытайдан келип жатат. Дүйнөлүк серепчилер жана экономисттер айтууда, Орусияда ошо Пригожиндин чалгын жортулуунан кийинки Орусияга болгон көз караштар жана ишенимдер азайгандын себебинен ошол Орто Азия өлкөлөрү, ошол Кыргызстан, Өзбекстан, Түркмөнстан, Казакстан жана ошол Тажикстан керек болсо да, Азербайжан, башка өлкөлөр ошо Орусиядан мурунку күчүнөн эми баш тартып же болсо баш ийбей
моюнсунбай азыр Кытайдын басымына, экономикалык басымына жана саясий басымына ошо баш ийип калганы аз калды деп серепчилер, дүйнөлүк серепчилер айтууда. Бул эмнени билдирет? Бул деген жакын арада Кытай Индия конференциялардын саны көбөйөт, Кытай Индия келишимдери көп коюлат, Кытайдан ишкерлер келет, Кыргызстанда ошол темир жол салынып калышы ыктымал. Шери кездешүү түшкөндөрдү кытайлар көп иштетип калышы ыктымал. Жана Кытай менен аскерий кандайдыр кызматташтык башталып калышы ыктымал болуп жатат да ошол кезде. Дүйнөлүк жаңылыктар ушундай. Ошо мен видеолорун көргөнүңүздөр үчүн чоң ыраазычылыгымды билдирем. Эмки видеолордон көрүшкөнчө.